Ассаламу алейкум достор. Бүгүн мен алма, сабиз, лимон, свекла кошулган, мындайча айтканда кызылча кошулган табигый шире жасаймын, сок жасаймын, майкука жасаймын. Буларды майда туурап алгандан кийин бул жерге кадимкидей эле жазабыз, телефондогудай эле. Мен мисалы свекла деп жаздым. Бул жерде свекладан түрлүү сокто салаттар чыкты. Мен сокту тандадым. Себеби бул жерде свекла, алма кошулган сок деп турат. Анан 100 граммдан сал деп жатат. Мен салдым. Кээде 100 граммдан ашып кетиши мүмкүн, 105, 110 грамм эч нерсе болбойт. Кээде наоборот 80-90 грамм болуп жетпей калышы мүмкүн, эч нерсе болбойт. Бардыгын салгандан кийин бул жерде канча грамм сахар, канча грамм суу куй десе, ошолорду дагы салып, оозун жаап, ок дегенди басып коебуз. Ал жерде бардыгын автоматтык түрдө бул майкук, мындайча айтканда ашкана роботу өзү жасайт, өзү майдалайт, өзү куурат деген сыяктуу. Бул жерде дагы өзү майдалап берет. Биз бир аз гана суу куюп, жакшылап майдалап алгандан кийин кайра дагы үстүнө суу куюп, анан сокту даярдайбыз. Бул сок болгону 2 минутада даяр болот. Мисалы башка сок выжималкалардан өткөрө турган болсоңуз, сабиздин көпчүлүгү эле ошол жакта калып кетет, кызылчаныкы деле бир аз гана согу чыгып, калганы бүт эле калып кетет да. А бул жерде ошол сыртын эле ачып койсок, бардыгын бизге майдалап ушундай сонгуп сок кылып берет. Бул сок өтө ден соолукка пайдалуу, айрыкча өсүмдүк ташы барларга, өтү толгондорго, боору ооругандарга абдан пайдалуу.